Урматтуу элдик дарыгер 5-чи курултайдын катышуучулары, сиздерге чын ден соолук, узак өмүр, акыбат жашоо, ошол ишиңерге ийгилик каалайм. Юрт үчүн талыкпас эмгек кылып, мээнетиңерди арнап, ата бабадан калган дары өсүмдүктөрдү өз убагында жыйып, өстүрүп, ошону элге таратып, эл үчүн эмгек кылгандарга чын жүрөктөн салам айтам. Саламатта болуңуздар. Мен өзүм Нарын областынын Темир Тоо айылынын, эмгекчил айылынан элдик дарыгер адаммын. Мен өзүмдү 12 жашыман ооруп отуруп, чоң энем, кайненем ошол кезде сайыс убагында эле элди дарылап, элди ыкмалар менен, чөптөр менен мен бара кезде дарылап жүрүшчү. Ошонун баары мен кийин өзүм ооруп отуруп, акырында ушул элдик дарыгерге уруксат берчүбүз сайыс убагында. Анан кармабай жүрүп, мен оорубаган оору, мен көрбөгөн кордук, мен тартпаган азап калган жок, ага туугандар. Чындыкты айтыш керек. Жалган айткан болбойт. Адамдын жүрөгүнө урушкан болбойт. Мен ошентип жүрүп отуруп, 90-жылы Бысмылда дегенде эле биздин айыл дыйкан жарбага тарадык 90-жылы. Мына мен ошо 90-жылдан бери элим үчүн, журтум үчүн ушул жашка чыкканча аска соодон, агыл суудан, ыйык жерлерден даба издеп, элим үчүн, журтум үчүн дары өсүмдүктү терип, күндөп, түндөп эмгек кылып, ушул убакка дейин элди аралап келатам. Мына бул Миңдаба деген суусундугу жекелем мен өзүм бул ийгиликке жете калдым дебейм. Элге да рахмат, журтка да рахмат. Грузия элинен дары чыгарабыз деп келди. Ал кезде мында ишке иштей элек болчумун. Эптеп-септеп өзүм бир каптал менен ыйлап жүргөн кезим болчу. Анан болгон дары чөптү ал кишиге жыйнап бердим. Айланайын, Грузия айылга берсин, ал деле биздин бир эл, журт деп. Анан мына ошондон алар алып барып бурда Россия Томскиге алып барып, дары чөптөрдү таблетка кылып чыгарышыптыр. Ошондон 2006 марттын 1-inde алар келди дагы. Бир кыргыз кыз, 3 орус ayal келди. Аксакал, сиз ушундай дары чөп берип турсуз деп. Кудайырдуу, менин бир чөптөн кечирип алып, грузинди өлтүрүп алган экен деген ой келди. Анан эсимде жок. Bir ойлоп алдыңыз, аксакал, ойлонбоңуз деди. Анан кичине боюм токтото калдым. Анан токтото калсам айтты, ошол чөп 1-ci урунга өтүп кетти деди. Анан ошондон анан Кудайга туура дедим. Анан десем эле, сиз эми окуйсуз деди. Кайдан окуйм? Мына Бишкекте биздин филиал бар. Ушундан окуйсуз. Уш жерден дагы дары чөптөрдү тааныйсыз. Биз таблетка алып беребиз, сиз терип алып, ошонун настою менен элиңди дарыла деди. Мына мен ушул убакка дейли ошол Артлайфтын дары таблеткасы менен өзүмдүн дары суусундугум менен могу Миңдаба суусундукту ошондо 2006 аял менен тапкан. Муну бул тамырды. Муну Америкага мага дагы келген бул дары чөп. Сизди $1 беребиз. Ушул тамырды таап берди. Чынында мен ал кезде таап алган болчумун. Айтканым жок. Эми Америкага мен бир 5 тиын үчүн жүзүмдү саткым келген жок. Элим үчүн, журтум үчүн, ушул элиме даба болсун, журтума себеп болсун деп жүрө бердим, элиме бере бердим. Анан ошентип жүрүп, мына кыргыз акыл казына Христос фонду эмеге Урхордого семинарга барып калдык. Ош жерден Элжан Чыңгызовна деген монгол эжеге жолугуп калдым. Ош жерден ал эже менен пикирлешип отуруп, мына ошо эжеге рахмат, элим үчүн, журтум үчүн Миңдаба суусундугун ачыкка чыгарып берди. Мен муну эмгекчилдин айылына 6 ооз тигип, ата мурасы жүрөгүмдө деген долбоор менен бул Миңдабаны ачыкка чыгардым. Элим, журтум айланайындар. Мен карымын дебейм. Карысам да элим үчүн, журтум үчүн эмгегимди аябайм. Аскага чыгам,
taşınmasam darı sütün içeyim. Bu Tiyanşan'ın darı çöbü, susu darı, taşları altın, darı çöbü elime dağ. Aynen aynen. Darı